интернеттеги жарандардын кайрылышына байланыштуу. Ал жерде бир аргументтер, далилдер бар экен, ошол сиздер чакыра турган. Эч кандай далил жок, эч кандай аргумент жок. Ошол кайрылуунун негизинде гана текшерип, сурак алып коелу деген ой менен чакырышып болгон. Сиз ошол Туйгул Абдрайымов менен мисалы качан жолуктуңуз эле ошол кишинин мындай негизги катары айтып атышат го? Сүйлөштүңүз беле жакында же? Аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Курсан Асанов менен. Аны менен да сүйлөшкөн эмесмин. Телефондо да сүйлөшкөн эмесмин. Жолугуп да сүйлөшкөн эмесмин. Эмне негизинде анда ошо бийликти басып алуу деп, бул оор берени да. Интернеттеги жанагы чыккан боюнча эле чакырыштыр болгон. Мен өзүмө түшүнүксүз болуп атат, эмне үчүн чакырып чыккан. Бир кандайдыр бир оюндар бар окшойт да. Мен байкашым болгон. Кандайдыр документтер колго чыгарды да? Кайрылуу боюнча жанагы молодец кызматкерлер деген адамдар кайрылуу боюнча чакырды да? А сиздердики жанагы аудио записке тийишет жок? Жок. Сиз кандайдыр бир документке кол койгон жоксузбу? Ошол үчүн комментарий бербөө тууралуу же? Кол койдум. Тергөөнүн сырын ачпай туруп боюнча кол койдум пока. Болгон ошол. Бирок бул жерде сыр жок деп ойлойсуз. Сыр деле жок, эми интернетке чыгып кетпеди бүт ошо. Болгон ошол экен, башка сыр. Дагы суракка чакырышабы, чакырышпайбы, ал тууралуу айта аласызбы? Чакырышабыз деп айткан жок, эгер чакырса келесиз деп. Чакырышы же чакырбашы белгисиз. Бир катар башка саясий Негизи өзүңүз кандай деп болуп атасыз? Бул ошо оппозициялык күчтөргө кысымбы же бийликтөө Шайлоо алдында мен жеке мен өзүм үчүн ойлоп атам. Шайлоодо эми чогултуп аткан командаларды же алсыздаштыруу же ушундай түшүнүк болуп атат окшойт да. Бизге келе тургандар качыш керекпи? Же башкабы? Андан мен негизи келишем жок болгондон бул жака мен чакырганга такыр эч мындай эме жок эле да. Шарт жок эле. Эмне үчүн чакырган өзүм. Президент Садыр Жапаров буга чейин ушул саясий оппоненттерди куугунтуктабай турганын айтып келет. Анан акыркы жолу Садыр Жапаров менен качан жолуктуңуз эле? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу бир ай болду. Бир айдан ашыгыраак болду. Жанагы мыйзам сунуштаганбыз го, шайлоо. Бир айдан да көп болду. Ошол мыйзам тегерегинде сүйлөшкөнбүз. Жолугуш элек. дагы ушул видеонун жасалмай экендиги айтып атат. Эгер ошондой болсо ким болушу мүмкүн? Видео боюнча эч кандай суроо болгон жок. Мени жанагы интернеттеги бир топ жарандар президентке кайрылган боюнча ошону иликтөө болуп атты. Ошол боюнча гана мага суроолор болду. Акыркы мезгилде көп суракка чакырып атышпайбы? Ошол саясатчылар сиздин кесиптештериңиздер бул боюнча сиздин пикириңиз кандай болот? Эми азыр ошону кырдаал ошондой шайлоонун алдында ушундай жүрүштөр болот. Бийлик дагы өзүнүн мындай коопсуздугун деп айтыштан мен алысмын. Сизди буга чейин бир мандаттуу округтан барат деп айтышты. Ошону тактырып кетесизби? Азырынча белгисиз ал чечимге келдик. Биз команда менен чогуу сүйлөшүп, азыр команданы түптөп атабыз. Кимдер Андаман-Натыйдан барат, кимдер партиядан барат. Ага дагы бир убакыт бар, дагы бир 15-20 күн убакыт бар. Биригүүлөр болобу буга чейин? Биригүүлөр болуп атат. Болот албетте. Көп күчтөр менен биригип атабыз, партиялар менен, мындай саясатчылар менен. Бул бир жуманын ичинде сиздерге бир жарыка чыгат. Командабызда кимдер бар? Командабызда күчтүү толтура инсандар бар. Мисалы аттарын атап. Кандай өтөт деп ойлойсуз ушу шайлоо? Азырынча сыр болуп турсун. Кандай өтөт деп болуп атасыздар? Мисалы буга чейин Шайлоону бирдеке деп айтыш кыйын. Алдын ала 4-октябрды 3-октябрда андай болуп кетишин эч ким айта алган эмес. Ошон үчүн көз ачыктык кылыштан алыспын. Мен бирдеке деп айта албайм. Бирок кысымдар болуп, ушундай көп иштер боло берсе, толкундоо болушу ыктымал. Бирок андай нерсени көз ачыктык кылып айтышын да кыйын. Сиздер оппозициялык маңайдагы күч деп эсептейсиңерби? Албетте. Эмне кайсы себептен? Идеялыкпы же? Биздин көз карашыбыз, биздин баалуулуктарыбыз мындай бийликке альтернативдүү сунуштарды берип, жаңы багыттарды көрсөтүү негизги максат. Азыр суракка Жанар Акаев менен чогуу кирип кеттиңиздер эле да. Азыр өзүңүз чыктыңыз, Жанар Акаев чыга элек. Ал боюнча маалымат барбы азыр? Башка следователдер өзүнчө сурады. Мен эртерээк бүттүм окшойт. Чыга бергенде чыгарып койду. Жанар дагы азыр чыгат болуш керек деп туралы. Фамилия кандай болду? Жок, эч кандай орой жок.
Рахмат. Экөөңүздөр бир эле туруп жооп берип койбойсуздарбы? Тиги эмнеден кандай болду сурак? Кандай эмне жөнүндө сурашты? Сурак в рамках следственных мероприятий было. Биз сурак берип атканда жаңкы сонун кадырланын прессага видео обращениясы чыкты. Себеп дегенде анын андай жазбаганы, биринчи беттен алмаштырылганы, фамилиялардын жоктугу, жана ошол текстин ал жерде көпчүлүк текстин өзгөргөн. Биз ал боюнча айттык, ал боюнча жүрүш керек, сөз түрдө. Суракта ушундай суроолорду берди, баягы түшкө кирбеген, ойго кирбеген сөздөрдү ошол обращение негизинде суракты бердик. Бул ким фальсификация кылса, ошону ким жасаган болсо ал жоопко тартылат. Ошол кайрылуудан башка дагы бир далилдер бар экен же ошол эле? Эми бизде сураганда ошол боюнча сураган. Исмаил Исакович, ушинтип бир жазуулар боюнча эле адамды суракка алганга кандай баалайсыз эми? Кайсы бир кайрылууга таянып элечи? Жетте бул өзүм билемдик, мыйзамдуулугун бузгандык, адамдарды коркутуп, эркиндикти кысып, басып, бардыгын тутуп кылуу деп гана ойлойм. Алдыдагы шайлоолорго байланыштуу болушу мүмкүнбү? Баары мүмкүн. Шайлоолорго коркутуп, бардырбай, же болбосо бул командага кирбегиле деген аракеттер болушу ыктымал. Бирок биз жанагы кол коюп бергендиктен көп нерсени кийинчерээк тагыраак айтып беребиз. Бир гана нерсе, баары таң калыштуусу ошол жазган адам өзү видео обращениясы баардыгын уктуңар, өзү артка алып атат. Мен аны айткан эмесмин деп. Демек бул жерде ар бир адамды ошол ак үйдө отуруп алышыппы, көк үйдө отуруп алыппы, кайсы жерде урмалап жазып койсо, камап жок кылганга мүмкүнчүлүк чыгып калуу өтө коркунучтуу. Рахмат. Рахмат агай. Кайсыл иш боюнча сурак бердиңиз? Факты боюнча иш козголгонун айтышты. Жанагы YouTube'га чыккан Курсан Асановдун үнү делген видеодо менин атым аталганы боюнча кылмыш иши козголупту. Ага кошумча жанагы ким эле аты, Солонгүл деген Кадырова ишмерлери менин каты ошого кошумча болуп, факты боюнча кылмыш иши козголуп, ошонун алкагында сурак берип чыктым. Бирок Ички иштер министрлигинен тергөө кызматынын кызматкерлерине эч кандай дооматым жок. Мага эч кандай басым кысым болгон жок. Өздөрүндай сылык сыпа, маданияттуу алып жүргөнүн мен баса белгилеп коюшум керек. Бирок мен өзүмдүн оюмду айттым, эч кандай ал сүйлөшүүдө ал видеого тиешем жок экенин, эч бир саясатчы менен, эч бир коомдук ишмерлер менен мен бийликти күч менен басып алуу аракетин көргөн эмесмин. Бир дагы кымындай дагы далил жок экенин айттым. Экинчиден жанагы маданият ишмерлери делген эжекелердин кайрылуусу боюнча дагы ар кандай интервьюларды берип, элди митингге үндөгөн дегени дагы жалган. Мына урматтуу журналисттер, сиздер турасыңар, эгерде кимге мен ошондой бир интервью берип, элди көчөгө чыгууга үндөп, бийликти басып алабыз деген коомчулукка чакыруу жасаган эмесмин. Бир дагы Кыргызстанда киши аны далилдеп бере албайт. Жалпысынан ошондой. Аудиодон башка бир далилдерди көрсөтүштүбү? Тергөөдөгү мына 4 саат болду, көрдүңөр. Жанагы суроо жоопту ачыкка чыгарбоо тууралуу катка кол коюп бергениме байланыштуу дагы көп нерсени азыр айта албашка туура келип атат. Дагы суракка чакырабы? Мындан кийин да. Мындан кийин суракка чакырган мөөнөттө ушул жерге келүү боюнча дагы катка кол коюп бердим. Эч кандай эмне чектөө койгон жок, эркин Кыргызстан ичинде жүрө бересиз. Азырынча чектөө жок азыр. Чектөө жок, эч кандай. Бирок чакырган мөөнөттөн калбай келип туруу милдетин алдым. Ошондо жанагы маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу боюнча кылмыш иши козголду да, ошол боюнча.
YouTube'га чыккан бир жанагы троллордун чыгарган видеосу нун алкагында кылмыш иши козголуп, ага кошумча арыз президентке жазган арыздын негизинде дагы кайрылуу эки иш биригип туруп бир кылмыш иши ачылды да. Ошол YouTube'га чыккан эле аудио экен же болбосо башка бир узунураак варианты же башка да далилдер бар экен? Ошол YouTube'га чыккан эле аудио экен. Бирок ал жерде абдан сапатсыз. Менин мындай катыштыгым жөнүндө эч бир далил жок да. Эми мындай күлкүлүү бир сөзүм айтканда. Анткени ал жерде мен же алар менен жолугуп сүйлөшпөсөм, же бир телефон чалуунун далилдери жок. Эч кандай, эч бир уюлдук компаниялар далил бере албайт. Мен мына дайыма эле ошол Кыргызстанда адилеттүүлүк болсун, мыйзамдуулук болсун, бүт мамлекеттик органдар, соту дагы, прокурору, милициясы адилеттүү иштесин, мыйзамдуулук болсун деген эле ойду айтып келатам. Азыр дагы ошол ойду айтам. Эч кандай мындай бийликти күч менен басып алууга, жанагы ошондой эле курал жарак деген сөздөрдүн баары эми күлкүлүү чынын айткандачы. Бирок эмне үчүн ушундай болуп атат? Мен мага дагы азыр аябай түшүнүксүз да. Эмнеге деп ойлоп атасың? Божомолубуз барбы өзүбүз? Сизди коркуттуу. Колдолду билебиз эми, бирок азыр эле мен мындай эч кандай суроо жоопторго ачыктабайм деп кол коюп бергеним үчүн эгерде анын баарын ачыктасам азыр дагы кайра кылмыш иши козголот да. Ошон үчүн азыр ачыктабай турууну туура көрүп атам да. Бирок биз өзүбүздүн саналаштар менен, пикирлештерибиз менен жанагы беттеген саясатыбыздан кайтпайбыз. Дайыма жанагындай адилетсиздиктер, мыйзамсыз камоолор, туура эмес иштер болуп атса, айтып туруудан эч качан кайтпайбыз. Бул бүгүнкү сурактын келе жаткан шайлоого байланыштуу кандайдыр бир байланышы барбы ортодо? Бүгүнкү сурактын. Эми бүгүнкү сурактын менимче байланышы бар. Анткени чын эле парламентке даярданып аткан жанагы саясий партиялардын курамын мен болжолду билем. Азыркы 6-чы чакырылышты албетте жанагы сапатсыз, чимкирик, сөздүн мындай туура сөздү айта албайт деп баалашат, бирок кийинки парламент мындан дагы начар, мындан дагы жанагы Түркмөнстандагы жүгүнүп турган депутаттар ошондой парламент болушун каалагандар дагы жок эмес да. Ошон үчүн мен бир ойдон алыспмын, ошо бизге кылмыш ишин козгоп, жанагы сот иштерине байланыштуу шайлоого катыштыруу аракети болбойт деп ишенем да. Мен ишенимимде болбойт деп ойлойм. Рахмат. Рахмат барыңарга. Рахмат. Беребиз. Маалымат каражаттарынын күчү чынында бизге чоң жардам болду.